Македон. Бирок ошого эле тең чамалаш, бирок дүйнөлүк адабият казынасына кошулбай калган бизде Сынган Кылыч бар, ал жерде 800дөн ашуун каармандары бар. Биздин кайгыбыз ошондо. Биз өз тилибизде айтса ишенбейбиз. Биз өз улууларыбызды сөзсүз түрдө бирөөгө жармаштырып айтабыз. 95-жылы бир жерде отурабыз. Анан Керим Турапов, биз Керим Турапов менен 90-жылдардан бери жакынбыз. Анан бир киши мага Керим Тураповду тааныштырып атат. Кызыгы да. Өзүнүн таанышканына 1-2 күн эле болуптур. Ал мага тааныштырып атат. Кыргыздын Баскову дейт. Анан мындай бир сый тамакта олтурат элек. Ал жигит дагы өзүн эр сезген жигит экен. Мен айттым, кечирип коебуз дедим. Аябай туура эмес сөз айттым. Керек болсо Басков Кыргыздын Турапову болуп алсын дедим. Турапов болуп жүргөндө Басков бала бакчада жүргөн. Турапов Кремльде съездер залында ырдап жүргөндө Басков мектепте жүрсө керек. Эмнеге ушундай биз өксүкпүз? Эмнеге ушундай бир жарым жан сезебиз өзүбүздү? Сөзсүз бирөөгө окшоштура коет. Басынган психология. Басынган, мен өксүктүк деп койдум муну. Комплекс неполноценность. Эмне үчүн ушундай оорубуз? Эмнеге ушундай болуп пайда болуп калды? Кайдан пайда болду бул? Жообун таптыңызбы? Жооп баягы эле ошол сабатсыздык. Жооп баягы эле тааныбастык өзүбүздү. Бүт бар өзүбүздө, өзүбүздөн кеткен. Мына карабайсызбы? Биз кыргыздын тилин кыргызча үйрөтүшүбүз керек. Ой салаган. Кыргыздын тили биринчи кыргызга керек. Эгер ушунчалык тилге күйсөң, сен таза кыргызча сүйлө. Аралаштырбай сүйлөп көр. Сен ушул тилиңе муктаждыкты жарат, өз өлкөңдө, өз жериңде. Башка адамдар суктануу менен кыргыз тилин үйрөнсүн. Сырттан келгендер мага айтат. Адакан келсем баштайм. Биз бекерден бекер акча коротуп 6 ай кыргыз курсуна барыптырбыз. Эмнеге? Биз Кыргызстанга барып иштейбиз деп кыргызча үйрөндүк эле. Бирок бул жерде эч ким сүйлөбөй турбайбы кыргызча дейт. Ашканага кирсең да ошол. Көчөдө жүрсөң да ошол. Мен макул дейм. Канча тил билсең керемет. Бирок өз тилиңди сен керемет деңгээлде шурудай тизип сүйлөгөндө үйрөнүшүң керек да. Билишиң керек да, сен милдетиң да бул. Башка тилди билүү милдет эмес. Кааласаң үйрөн, каалабасаң жок. Ал өзүң үчүн. А бирок эне тилиңди билүү милдет да. Тил жөнүндө кеп болуп калды. Чечендик менен ораторлуктун айырмасы. Чечендик менен ораторлуктун айырмасы эстүү менен даанышмандын ортосундагыдай. Эстүү киши менен даанышмандын ортосун билесизби? Сиз буну бир интервьюда айтыпсыз. Ооба. Ошол жолуңузду кайталайм да азыр мен. Ошондой. Чечен деген бул ар кандай жерден сөз таап чыгып кетчү. Оратор деген ошол айткан сөзүң коомчулукка кандай таасир кылат? Быжылдап сүйлөй берсең боло берет. Бирок канчалык даражада айткан кебиң жугумдуу. Бизде кээ бир саясатчылар же мындай бир инсандар барбы? Сүйлөй берет, сөзүндө туз жок. Маңыз деп койгондойду. Бирдеме жукпайт. 10 мүнөт сүйлөйт, эмне жөнүндө сүйлөгөнүн билбейсиң. Ошондой ырлар да көп. Радиодон ырдай берет, бир сөзү эсиңде калбайт. Ошол сыяктуу эле оратор деген бул ушундай оратор дегендин кыргызчасын кандай кылса болот? Сөзмөр десе болобу? Тапан балким. Тапан деген анча болбой калат. Тапандын дагы мааниси башкачараак. Оратор деген мына кыргыз дүйнөсүндө алып карасаң Исхак Разаковду Оратор десек оратор деп айтат. Дүйнөлүк масштабта карасаңар Уинстон Черчиллди оратор деп айтышат. Непревзойденный оратор деп айтат. Бүгүнкү күнгө чейин аны басып өткөн оратор жок дейт. Бирок
Ошол дүйнөлүк деңгээлдеги таанылган Уинстон Черчилль Сталинде эмне деп атат? Мен Британия парламентинин дуалында тарбияланган, ар кандай аргументтерди керемет айткан, Сталиндин алдында аргумент таппай калчумун дейт. Сталин кем сөз болгон, аз сүйлөгөн, өтө жеткиликтүү сүйлөгөн, таамай сүйлөгөн. Демек ал чечен болгон. Бул чечен. Бул сөзгө чечен. Карасаңызчы, баягы 43-жылы Тегеранда жолугушканда, экинчи фронтты ачуу боюнча бардык аргументтерди айтканда Рузвельт, Черчилль, Сталин үчөө айтышат да, макул дейт. Сталиндин берген сунуштарына баарына макул болушат. Эми биз ушуларды барып башкы штабтын жетекчилери менен макулдашышыбыз керек дейт. Десе Сталин айтат, биз өзүбүз чече албайбызбы дейт. Өлкө жетекчилери. Десе Рузвельт менен Черчилль унчукпай калат. Сөздүн таасирин карап туруңуз, байкап туруңуз. Биз анда неге жолуктук дейт бул жерге. Күйөөлөрүн үйгө таштап келген аялдардай болуп, жолукпай эле койсок болмок дегендей сөз айтат. Аябай каттуу намыстанып кетишип кол коюшат башталды. Мына чечендик. Чечендик. Мына сөздүн күчү. Эми караңыз, сөздүн күчү дегенде, сөз бизде Кыргызда илгертен ак сөбөктөр дейбизби, бийлер дейбизби, жетекчилер дейбизби, эл башчылары дейбизби, алар сүйлөбөй туруп көздөрү менен жооп берген. Ооба. Ишарат деп коет. Же байкап караңыз, бир сөздү айтаардан башта кишинин көзүнө карап туруп эле байкап билип коюшкан. Же камчыны кандай кармап келгенинен карашкан. Камчыны сүйрөп кирди. Камчыны сүйрөп келсе кегим бар деп кирген. Ооба. Камчыны кошуп Кармап кирди. сабына кармап кирген болсо, бул чабышам деген сөз. Камчыны мойнуна илип келген болсо, кулдугум бар деген сөз. Мына ошол бир эле ишарат менен бир том сөздү айтып коюшкан. Ооба. Анан дагы сонун нерсе бар го, баягы адамдын даражасынчы ат үстүнөн түшүп салам берген. Мисалы, Манаска эртүштүк ат үстүнөн салам берген дейт. Демек ага тең ата болгон дегендин мааниси бул. Ушундан улам керкейгенге керкейгин дейт. Көктөн түшкөн пир эмес дейт. Ийилгенге ийилгин, баалап берген кул эмес дейт. Экинчи мааниси бар. Кандай салам болсо ошондой алик дейт. Улуу болосуңбу, кичүү болосуңбу, ал зат. Даражасы бийик болгон болсо, жашына карабай салам берген. Анын мартабасы улуу деп койгон. Жолу улуу деп койгон. А эгер жаштай болуп, бирдей болуп, даражалары бирдей болуп калган болсо, анда улуулата келген. Биздин кыргыз маданиятындагы эң чоң протокол бул баягындай устукан бөлүштүрүү. Ошол устукан аркылуу ар бир кишинин даражасын белгилеп койгон. Ошол дасторконго биринчи жолу келип катышып отурган киши дагы кимдин даражасы канча экендигин ошол берген устукан аркылуу билген. Отурган жери, сүйлөгөн кеби. А эгер төрдө олтуруп алып, бакылдап, ага жарашыксыз сөздөрдү сүйлөй берсе, ал экинчи төргө отурган эмес. Ошондон кийин эмне деген сөз калган? Акыл жаштан, асыл таштан деген. Кереметпи? Керемет. Жусуп Баласагын бабабыз эмне деп кетти? Төрдөн орун тийген болсо нааданга, улагада калганыңа арданба дейт. Мына сиз экөөбүз керекпи 1000 жылдык кыргыздын сөз тарыхын оодардык. Жусуп Баласагындан баштап
бүгүнкү ырчылардан бүтүрүп атабыз. Демек, мезгилдин экөөнүн ортосундагы көзгө көрүнбөгөн айкалыштар көп бекен? Көп. Бул чынжыр. Бул үзгүлтүксүз келаткан чынжыр. А эгер бир жеринен үзүлүп калган болсо, бүттү. Улут катары жок болот. Бүгүнкү коркунуч ошол үзүлүүбүздүн алдында турабыз. Аз калып баратат. Кайдыгерликтин кесепетинен, билармандарды сыйлай албай калганыбыздын кесепетинен, улууларды укпай калганыбыздын кесепетинен чынжыр үзүлгөнү калды. А эгер кааласаңыз аны чынжыр деңиз, кааласаңыз аны кыргыз көчү деңиз. Кыргыз көчү уланыш үчүн көчтөн келаткан жагыңды билишиң керек. Тамырды. Тамырың кайда? Мына кайдан келатасың сен? Кайда баратасың?